Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Мекендештер, дагы бир жакшы жаңылык. Кудай буйруса, жанагы 29 декабрда кабыл алынган 274 федералдык мыйзам боюнча өзгөрүүлөр кирди. Ал өзгөрүүлөрдө болсо мурда 3 айга болчу, азыр официалдуу түрдө 12 ай деп туруп, жанагы медосвидетельствование 12 айга узартты. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, мурда кичинекей балдар 6 жаштан баштап сөзсүз анализдерди тапшырат деген ошол жерде тактоо бар болчу. Мунусунда болсо 13 жаштан баштап ошол анализдерди кичинекей балдар берет. Ал эми жана флюорография деп коет, өпкөнү тарткан аппарат, аны болсо 18 жаштан баштап өтөт, кудай буйруса. Анан тактай кетчү нерсе, кичинекей балдарды Сахаровго алып барып кереги жок. Себеп деген Сахаровда булар болгону эмгек мигранттарын тейлейт. Кичинекей балдар болсо 1 марттан баштап Москва территориясындагы бир нече тактап айтканда 12 больница, поликлиникалар такталат. Ошолорду кийинчерээк адрестерин айтабыз. Ошол Москва жергесинен өтөт. Ал эми жанагы